Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар? Көрсөтүүдө ыйык жазуудан кыска жана нуска насаат. Бүгүнкү биздин темабыз Кудайдын сөзү, Библия бул өмүр наны. Анан азыр мен ыйык жазуудан Матай 4 бөлүмдөн 4-аятты окуп берсем. Ыйса ага: адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен да жашайт деп ыйык жазууда жазылып турат деп жооп берди. Амин. Биз билебиз, Ыйса Машаяк дагы өзү айткан: мен өмүр нанымын деп. Анан эми биз биякта өмүр нанымын дегенде бул денелик нан эмес, а руханий нан экенин, Кудайдын сөзү бул өмүр нан экенин түшүнсөк болот да. Биз билебиз да, Союз учурунда Брежнев айткан: нан бар болсо ырда болот депчи. Бирок ал Брежнев бул баягы кадимкиле нан жөнүндө айтылганын, бирок бул жерден Ыйса Машаяк бул руханий нан жөнүндө, өмүр наны жөнүндө, Кудайдын сөзүнүн жөнүндө айтылат да. Анткени адам өзү баягы рухтан, жандан, денеден турат. Ошондуктан биз баягы көбүнчө адамдар биз рухубузга көп кам көрбөй, бирок биз денебизге көбүрөөк кам көрүп, бул денелик гана жактан өз кам көрүп, денелик гана нандарды же денелик гана керектүүлөрдү колдонуп, өзүбүздүн руханий кам көрбөгөндүктөн, Кудайдын сөзүн окубай, билбегендиктен биз толук баягы Кудайдын кубанычында, Кудайдын тынчтыгында, Кудайдын рухунда баягы жашай албай, кичине кыйналып келебиз да. Руханий жан дүйнөбүз ачка болуп. Ошондуктан баягы Кудайдын сөзүндө айтылгандай, адам жалаң эле нан менен жашабайт, бирок Кудайдын сөзү менен жашарын Кудайдын сөзү айтат да. Анан урматтуу бир туугандар, мен силерди эгерде толук кубанычта, Кудайдын батасында, ички дүйнөңөр толук мындай кубанычка, тынчтыкка, сүйүүгө толуп, рухка толуп, руханий өсүп жашашыңарды кааласаңар, дайыма бул Кудайдын сөзү өмүр наны экенин, Кудайдын сөзүсүз биз толук бактылуу болуп жашай албаарыбызды билишибиз керек да. Мына силерди мен чакырам, Библияны как Кудайдын сөзү катары, өмүр наны катары, күнүмдүк баягы азык катары окуп, руханий өсүп, Кудайдын батасына жашагыла. Саламатта калыңыздар.